Мына Акылбек Жапаровдун Камчы Көлбаевдин апасынын тоюндагы ушундай бир резонанс жараткан видеолор чыга баштады да. Бул кыргыздар үчүн, кыргыз бийлиги үчүн аябай уят нерсе. Барып вордун апасынын 70 жаштык мындай жакшылык эмесине барып, тоюна барып, Акылбек Жапаровдун бул сүйлөгөнү, Акылбек Жапаровдун сүйлөгөнү куттуктап, бул бүт дүйнөгө биздин кыргыздарды шерменде кылды. Акылбек Жапаровчу өзүңөр элестеп көргүлө, Кыргыз Республикасынын премьер-министри, Акылбек Жапаров вордун туулган күнү баратат, вордун. Же Акылбек Жапаров же папанетам жаша, азизим пазизим менен жаша, же мамлекетке кызмат кыл да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден көп өтүнөбүз. Мына Ташиев өзүңүз айткансыз, как президент катары, Кыргыз Республикасынын мындай гаранты катары айткансыз. Ким ОПГлар менен сүрөткө түшкөн эле болсо, же болбосо ошол менен байланышкан болсо, кандайдыр мамилеси бар болсо деп Ташиевди айткан. Сөз жок, жоопко тартабыз деп. Ташиев мырза, мынакей факты менен турат сизге видео менен сүйлөпчү. Эми Акылбек Жапаровду кантип премьер-министр катары көрөсүз? Мен мисалы Акылбек Жапаровду бул видеодон кийин мен буну премьер-министр катары көрбөйм. Ал жерде не только Акылбек Жапаров жүрөт, Элмурза Сатыбалдиев жүрөт, Кыргыз Республикасынын экс башкы прокурору, азыркы действующий депутат. Ылдый жактын баарын чаап туруп, өйдө жакка тийбей койгон бул адилетсиз болуп калат да. Акылбек Жапаровдун отставкасын талап кылам мен. Бизге мындай ворлор менен чайлашкан, бир нанды сындырып жеген, бизге мындай премьер-министрдин кереги жок. Кайсы өлкөдө айткылачы, кайсы өлкөдө премьер-министр вордун тоюна барат? Мен сапсам көрө элекмин. Вордун тоюна барып, чайлашып депутаттар, зам министрлер жана башкалар. Кыргызстан элдин үмүтү азыр, өчүп баратат. Күндөн күнү саат сайын өчүп атат. Акылбек Жапаровго импичмент жарыялаш керек буга. Вообще жумуштан кетирип буну ишин, и так өзүнүн иш козголгон 3 иши бар. Буну делодан бөлүп чыгып буну алып келип камаш керек. 200 миллион МИС деген фирмасы менен да налог төкпөй жүрөт. Анан элдин налог менен кыйнайт, салык салып. Азыр Кыргызстан боюнча бүт эл желекти талкуу кылып атат. Деги проблеманын баарын талкуу кылып атат. Эң резонанстуу иш могу вордун тоюна барып, куттуктап, ошолор менен колтукташ болуп, бир нанды бөлүп жеген. Бул мен уже келечектен үмүт кылбай калдым. Лично мен башкаларды айта албайм. Бүттүк тармак. Баягы кыргызда айтат го, кирүүчү жерине кирди деп, дал ошондой болуп атат азыр. Акыйкатта ворлор менен зорлордун жолу бир эле. Бири-бирине падеш көргөн. Мен аны түшүнүп турам. Бирок премьер-министр катары Акылбек Жапаров азыр моралдык укугу барбы иштегенге? Могу четтеги биздин сырткы саясаттагылар бул видеону көрсө эмне дейт? Бул Кыргызстанга инвестор келбейт. Неге? Чоң кишилер, депутаттар, генпрокурорлор, экс-генпрокурор, действующий депутаттар бардыгы вордун тоюнда отурса, Акылбек Жапаровду камаш бул проблема эмес. Материал бар, конкретно козголгон. Кыргызстанга 200 миллион сом Кыргызстан бюджетине акча төкпөй жүрөт. Бунун бир эле багыты. Бул мамлекетте иштеп байыган, ар бир президент келсе мындай жата калып оокат кылган киши да бул. Акаев менен иштешти, Бакиев менен иштешти, Атамбаев менен иштешти, Сооронбай Жээнбеков менен иштешти, Отунбай менен иштешти. Эми Жапаров менен иштешип атат да. Мындай шатки кишилер Кыргызстанды жок кылат. Кыргызстанды точно жок кылат. Акылбек Жапаровго окшогон аферисттер Кыргызстанды точно жок кылат.
Эми бүгүн жана Дайырбек Орунбеков деген бир президенттик аппарат деген бирөө бар. Мен аны менен мамилемде жок. Аны актап атат. Мындай кылган, анан курсташы болчу, акеси менен чогуу окуган университетте деп. Акеси менен чогуу окуйбу, кошуна болобу? Бул эч айырма жок. Мыйзам деген бар. Кыргыз Республикасы мыйзамы деген бар. Анда мыйзамды бияка коюп кой, баарыбыз түшүнүк менен жашайлык анда. Мондай кылып эле. Браттар тойго чыккырып атыр деп элечи. Акылбек Жапаров кетсин отставкага. Бизге мондай ворлор менен отурганды кереги жок. Урматтуу Саат Нуркожоевич. Вообще мындайды кереги жок бизге. Урматтуу достор, мен ойлойм, ушул эфирди бөлүшүп коет деп. Бөлүшүп койгоңуз, поделиться кылып жетсин. Дайырбек Орунбеков деген бул Акылбектин адвокаты болуп атат да. Мындай, түгүндөй, тиги будай, кандай шылтоо айтсаңар дагы болбойт, уже болду, кетчи. Өлгөн кишини тирилте албагандай эле бул. Өлгөн кишини тирилте албагандай эле. Элмирза Сатыбалдиев, ал Либойдун тоюна барып, мен ал киши менен сыймыктанам деген айта турган жери бар. Мен сыймыктанам деп айтат ал Либой жеринде. Бакиев менен иштегенде сыймыктанам дейт, башка түрмөгө отурганына сыймыктанам дейт. Ага мен сөзүм жок. Акылбек Жапаров эртең сыртка чыкканда эмнеде инвесторлорду эмнеде алып келет? Акылбек Жапаров инвесторлорду эмнеде алып келет? Бүт дүйнө көрдү азыр буну. Азаттыктан айтып атат, англисчесин айтып атат, орусчасын айтып атат, өзбекчесин айтып атат, тажикчесин айтып атат. Анан биздин чоңдор өзүбүз ворлордун тоюнда отурса, ворлор менен коюн катташ болсо, бир чай ичсе, анан мамлекет оңолобу? Шакиев болсо жаман түш көрсө эле сразу эле желек жазылат, бул желек тогуштурам деп. Шакиев, мен сага мындай эле айтайын. Желек азылбай эле койчу, желек лично атаңан калган эмес да. Бул мамлекеттики, жалпы элдин туусу эле эсептелет бул. Анан кийин мындай болуп калды, тигинде болуп калды, мындай болсо күн карамалар болбой калат, анан кийин кошоматчы болуп калат. Желекте эмес, киминди остуруп койсок дагы кыргыздар кошоматчылардан кутулбайбыз биз. Кеп желекте эмес, кеп могу иштебеген челекте. Муногу башта кеп, желекте кеп жок. Мындай кашасын чыгарып атат да, бардыгынчы биринин аркасынан бири кашасы чыгып атат азыр. Элдин ортосунда ынтымак болуш керек. Анан могу кадровый маселесине кайрылып кетем. Урматтуу Саат Нуркожоевич, кадровый маселеңиз каша болуп атат. Анан өмүрү бир стройка менен иши жок, өмүр бою тергеген могу Бишкектин вице-мэрин алып келип туруп госстройго койдуңар да. Же иле албайсың, же күлө албайсың. Качан милиция? Качан милициялар? Ушундай бир строительный компаниялар менен иштешти эле. Же эмне специалист беле? Же эмне прораб беле? Вообще эмне дешти деп билбей калдым, чынын айтсамчы. Акылбек Жапаров бул биз көргөн эле видеосу да бул Көлбаевдин тоюндагычы. Кыргыз элитасы бардыгы Көлбаевдин тоюнда жүрөт. Биз карышкырга эмес, биз чөөгө койгой тарттык, чөөгө. Анан дагы Камчы Көлбаев өлгөндөн кийин биз ОПГ менен күрөшүп атырк деп коет Акылбек Жапарович. Закускасы жок ичким келет го, закускасы жокчу. Эми азыр ОПГ менен күрөшүп атат, ким ишенет будан кийин? Бир 5-6 киши кармалат, анан моинтип резонанстуу видеолор чыгып баштайт.
мындай мамлекеттик чиновниктер мыйзам менен мыйзамдын башында тургандан кийин мыйзамды өлкө мыйзамды иштеш керек. Анан бүгүн буну камап, эртең анын тоюна барып, эртең бирөө $100,000 менен кармалып, мен bunun жумушун бүтүрүп берейин дегем десе, эмне деп айтасыңар? Албетте аны камайсыңар. Азыр ОПГлар менен күрөшүү, коррупция менен күрөшүү деген мындай майда барат программа болуп калды, майда чүйдө. Бул ОПГ менен күрөшүү, коррупция менен күрөшүү мамлекеттик деңгээлде эмес да. Муну ылдый жактагылар эле, министр МВД, башкы прокуратура, ГКМ ушул үчөө эле чечип коет ылдый жакты. А президент сырткы саясат туруш керек. Валейкум ассалам. Ошол урматтуу достор, баарыңардан рахмат ушинтип эфирди бөлүшүп, түз эфирге мага жардам берип атканыңарга. Акылбек Жапаровдун отставкасын баарыбыз талап кылалык. Мен өзүмдүн мамлекетимде жашап, мен өзүмдүн мамлекеттен коркпой жашашым керек. Эртең мен Акылбек Жапаровго окшогон адамдар бизге адилеттүүлүктү, акыйкатты, чындыкты эч качан орнута албайт. Анткени анын жүрөгүндө мекен болгон сүйүү жок. Акылбек Жапаровдун жүрөгүндө мекен болгон сүйүү жок. Мекен болгон сүйүү. Чындап сүйүү болсо эки көз сокур болот анын. Тууганында, баласында карабайт. Танкадай тапит этет. Тамдалма болбош керек эч качан. Тамдалма болбош керек. Бүгүн тигини кармап $300 менен, эртең тигини $200 менен, 15.000 сом менен үстү жактагы Акылбек окшогон коррупционерлерди кармаш керек. Толтура жүрөт коррупционерлер. Министрлер бар энергетикада. Канча $1 миллион мамлекетке зыян келтирген. Зам министрлер бар. Мурунку министрлер бар. $500 миллион, $500 миң визатка алгандар. Мен эч качан мындан кийин Акылбекке ишенбейм. Мындай ишенген эмесмин. Менин ишеничим өлдү. Акылбек Жапаров болгон менин ишеничим өлдү. Килеген премьер-министр вордун тоюнда барып куттуктап айткан. Бул дүйнөдө жок, бул 30 жылда мындай болгон эмес, 30 жылда. Эртең бир дагы инвесторду алып келе албайбыз. Анткени алар мындай окшогон видеолорду көргөн, баарын көргөн, мындай система экенин байкап калган. Акылбек Жапаровго окшогондор чоң бир мафия менен чай ичип отурганы бул мамлекеттин беделине чоң сокку эле эсептелет. Аябай чоң сокку бул. Мамлекеттин аброюна шек келтирди Акылбек Жапаров. Азыр бир ОПГ менен чай ичип көрчү. Ак пусик келип туруп, душтан кылыңды кыйшайтып туруп алып кетип калат. А өздөрү Фордун тоюнда жүрөт. Ылдый жак интрига. Ошондой. Урматтуу достор, силерден сураныч, ушу видеону поделиться кылып бөлүшүп койгула. Элге жетсин Акылбек Жапаровдун ким экени. Акылбек Жапаровду азыр кыргыз эли тажиктерден да жаман көрүп отурат. Бир жакшы сүйлөгөн сөз жок Акылбек Жапаров жөнүндө. Любойуна кайрыл, 100 киши кайрылсаң, ошонун 100-ü тең Акылбек Жапаровду коррупционер деп отурат. Эми мамлекетте экинчи киши коррупционер болгондон анан биз өзгөрөбүзбү? Асмандан алтын жаса да өзгөрбөйбүз. Анткени Акылбек Жапаровго окшогондор шылуундар президенттин башын айландырып, мындай кылам, тигиндей кылам деп президентти дагы элге жаман көрсөтүп атат азыр.